Балдар ооруганда обязательно поликлиникага, өзүбүзгө караштуу поликлиникага көрүнөбүз. Ошо өзүбүздүн педиатрыбызга келгенбиз, бирке ооруп калышыптыр. Өзүбүздү сактанып жүрөбүз. Анан балага көбүнчө жидкость берет го, суу берип, ошентип алдын ала чараларды көрөбүз. Анан температура болгондо педиатрыбызга кайрылабыз. Жазып берген дарыларды ичебиз убагы менен. Антибиотик негизи эле зыян эмеспи балдарга? Мисалы үчүн диареяга алып келет, дагы толтура коркунучтар бар. Ошон үчүн антибиотик бербегенге аракет кылабыз. Третий детскийге түндө болгондо эле алып барышпаса, түн учурунда алар карашат эмеспи? Ошондо эле алып барбаса, мындай күнү поликлиникага эле көрүнгөн туура деп ойлойм. Анткени баары бир өзүбүздүн педиатрларыбыз жакшы карап, полностью учет болгондо эми балдардын кички кезинен билет да, эмнеси ооруйт, эмнеси бул кайсы дары жагат, кайсы дары жакпайт. Ошон үчүн ата-энелерге бала төрөлгөндө эле патронажга барганда эле үйрөтөбүз. Бала ооруганда мына сага менин телефонум, медсестранын телефону, ушул телефондорго байланышасыз. Эгерде прием жок болсо, эгерде кечки маал болуп же дем алыш күн боло турган болсо, анда менин телефонума чалып байланыш, мен сага кеңешме берем деп врачтар барган күндөн баштап эле үйрөтөт. Келген балдарга эгерде кичине симптому менен келсе, кечинде эгерде температураң көбөйсө, дары-дармек жардам бербесе деп баарын эсептеп туруп, ушул симптомдор болгон учурда мага чаласың деп байланышта болуп, дайыма ушундай кеңешмесин берип турушат да. Түнкүсүн горячий линия деген бар, эми аны көп эле билбейт. Түнкүсүн болсо жана 103кө чалышат да, 103төн дагы кеңешме беришет. Сразу эле барып алып кетпейт баланы, эгерде ситуациясы баягы колдон келе турган кеңешин берип, үйүндө калтыра турган болсо, толук кеңешмесин берип, эгерде бала өзүнүн дарегин билбесе, барчу поликлиникасынын дарегин билбесе, ата-энеси мисалы келет, жаңы келген ушундайлар болсо, анда айтып беришет, сиздин территорияңыз бул поликлиника, ошол жерге эртең күнү барып, сөзсүз врачтын көзөмөлүндө болуңуз деп. Андан кийин бизге дагы сигнальный лист деп эртеси эле жөнөтүшөт, могул үйгө бардык, ушул үйдө оору менен бала катталды деп. Анан биз активдеп ошол үйгө врач жөнөтөбүз, врач ушул жактан барып көрүп, дальше лечениесин ошол өзүнө алат. Нужно обязательно головной убор, чтобы защищать уши и так далее. Принимать также витамины, ходить к врачам, также тепло одеваться, носить лосины, колготки, гамаш. Главное не лениться, потому что наше здоровье – это наше будущее. Также нужно не забывать про меры безопасности, все теплое одевать и также вовремя высыпаться. На самом деле самолечение – это очень плохая вещь, так как мы не знаем свой организм на 100%. То есть есть специально обученные люди, которые нам могут сказать правильно, это 100% информация, поэтому лучше ходить к врачу, чтобы он все правильно нам говорил.